эки эсе кошуп атпайбы пиязга мисалы. Эми анда барлык жанагы азык түлүк ошондой кошулуп турду да. Анда антимонополиянын укугу жок турат да. Кандай сиздер жөнүндө сурап коесуңар анда. Улуттук коопсуздуктун негизги элементтеринин бири бул азык түлүк коопсуздугу болуп саналат. Ошондуктан тиешелүү мекеме ишканаларга ош мэриясына комплекстүү иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Азык-түлүк коопсуздугу жана тамак аш программасын бекитүү жөнүндө топтом менен ишке ашыруу максатында Ош шаарынын мэриясынын иш-чараларынын эң негизгилери болуп, Коңгу жаз участкасындагы 71,3 га таштуу жайыт жер аянтты трансформациялоо иштери жүрүп атат. Ал жерде Ош шаарынын элин эт, сүт, азыктары менен жана мал чарбасынын продукциясын болгон бааны толукташтыруу максатында агроэнергия комплексин куруп иштелип чыкты. Шаардын батыш жагында айыл чарбасына пайдаланууга жараксыз саздак 29 гектар жерде суга тойдордон өнөр-жай калпына которуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ош шаарында буга чейин болбогон ушул өндүрүш аймактарын түзүү боюнча бир конкреттүү пландарды түзгөнбүз. Ошо жаңы жумуш орундары, жаңы салыктар, өндүрүш үздөнүктүрүү боюнча. Ушул боюнча иштер кандай жүрүп атат? Алдыга жылып атабы? Эмне мындай тоскоолдук болуп атат? Айыл чарба багытында болгон жер, бирок айыл чарба багытында иштетилбей келген, себеби айыл чарба багытында иштеткенге ыңгайсыз, ал жерлерде саздак болгон. Бүгүнгө чейин бош эле турган ошол жерлерди бүгүн трансформациялап, пищевой промышленностьте ошол шаарга жакыныраак жерге коюп атабыз. Бизде азыр бааларды жанагы негизсиз көтөрмөш үчүн кандай аракеттерди кылып атасыңар? Бензиндин анын ичинде 92-95 дизель, анын газга мамлекет жөн салуу керек. Биз мониторинг жүргүзгөндө мына Жапалак Өмөр Жемиш базарынын мониторинг жүргүзүп, анын жыйынтыгын мэриянын Instagram баракчасына чыгарганда эл тарабынан көбүнчө бул бааны кайдан алдыңар деген суроо бизге көп келди. Ошондуктан мына Жапалак Өмөр Жемиш базарын элге жайылтуу боюнча иш алып баруу керек. Мына сырткары этке жөндөө салуу 2-майында аякталган. Бул акыркы узатуу болду. Ал ЭСтин уруксаты менен ал узатылган эле, бирок кийинки жөндөө салуу бир гана августтан гана кириши мүмкүн. Сиз жана айтып атпайсызбы, жанагы базардагы баа менен маркеттердеги баа өтө чоң айырма деп. Бирок анда антимонополиянын укугу жок турат да. Кандай сиздер жөнүндө сурап коесуңар анда? Бүгүнкү күндө ага ушу мониторинг кылып эле жогору жака жөнөтүп койсоңар болду. Биз муну карап чыгышыбыз керек. Менин жөнүндө сунуш бериш керек. Албетте, мисалы базардагы 20 сом турса, ал жакта 40 сом болуп атса. Анан биз урматтуу мына жетекчилер, сиздер да отурасыздар. Базарга көчүрүшүбүз керек деп, мына базардын жетекчиси да отурат. Биз бурч-бурчтардын баардыгын бир жерге топтоп атабыз да. Кыйнап аларды, көз жашын көлдөтүп көчүрүп атабыз. Бирок биз дагы бир жерсин түшүнүшүбүз керек. Мисалы ошондо Юго-Востоккон же КБКга башка жака бир арзан экен деп 2 килограмм алма менен 2 нан алыш үчүн барбайт да жарандарчы. Дүйнөнүн бардык жеринде өзүнө ылайык мындай арзаныраак дүкөндөр бар. Бардык өнүккөн шаарлардын баарында. Анан шаардын бир бурчунан экинчи бурчуна маршрутка күтүп, пробкада барып, анан бир 300 сом пенсияга арага чыгандар бар, мисалычы. Ошон үчүн биз азыр мына Тешик-Таш базарын көчүрөбүз деп атабыз, башка базарды көчүрөбүз деп атабыз, бирок анда биз элдин баарын азыркы сиз айтып аткан кымбат маркеттерге мындай коюп беребиз да. Кааласаң дагы, каалабасаң дагы ушул жерден кымбат аласың деп. Ошол үчүн маркеттер булар жана товарларды алгандан кийин дароо акчасын эсептешпейт. Булар ошо өндүрүшчүлөрдү да кыйнашат. Биз сатып бүткөндөн кийин акчасын беребиз деп. Анан моунча товарын сурап өтүп кетти, эми алып кетти деп бизден өндүрүшчүлөрдү да кыйнашат, алачы. Кааласа алып, кааласа албай. Ошондуктан сиз азыр абдан туура маселени айттыңыз. Омар Тембалевич Мактыбекович, биз ушул жана маркет ээлери менен сүйлөшүшүбүз керек. Аларга жанагындай каалагандай бааны коюп, мисалы, базардан бул жерден алып келип эле, бул жерде жанагы жөн эле ортомчулук кылып, мындай бир аз пайда көрсө болот. Бирок жанагынтип 5 сом салган бул туура эмес да. Мисалы, пияздын баасы өзүңүз айттыңыз, канча дедиңиз азыр? 18. Маркетте канча? Маркетте бүгүнкү күндө 35 сомго чейин болот. Мисалы, бул эми өтө акча чапкан.
мисалы. Экеси. Эсе кошотпайбы, пиязга мисалы. Эми анда барлык жанагы азык-түлүк ошондой кошотуптур да. Биз мына ушуну болгалы, Жумамедин мырза, сиз уюштурасыз, биз баарыбыз өзүбүз барып карап, бул жерде биз азыркы аксакалыбыз айткандай, ардагерибиз айткандай чечкиндүү кадамдарга барабыз. Анан эми биз бири-бирибизге шылтап, биз антимонополияны урушуп, антимонополия мен экономго шылтап, мен эконом кабинин токтомуна шылтап отура берсек, анда биз бааны жөнгө сала албайбыз. Ошон үчүн ушул азык-түлүктүн баасы, анан эми жогоруда айтып өттүк, биз бул күнүмдүк маселелер. Күнүмдүк бул жанагы чечиле турган маселелер. Бирок түпкүлүгүндө Ош шаары ушул азык-түлүк коопсуздугуна кошкон салымыбыз өтө аз. Жокко сезсиз. Ошондуктан биз жанагы өндүрүш аймактарын түзүп, мына Омар Лебадевич өзү жетектеп алек болуп атат. Ал жактарда биз жанагындай жүздөгөн гектар жерлерди трансформация кылып, өзүбүз буюрса бир жакшы ойлорубузду ишке ашырганга максималдуу аракет кылып атабыз. Ал жагынан дагы биз буюрса жакынкы айларда мындай жөнгө чыгабыз деп ишенебиз. Сиз боюнча биз өзүнчө иштешебиз, антимонополия менен биз конкреттүү иш планды өтөгөсүнө түзүп чыгыңыздар. Мына маркеттердеги бааларды эселеп көбөйтүш боюнча чечкиндүү кадамдар бар, алар менен мындай иш алып барсак болот. Урматтуу жыйындын катышуучулары, азыркы айтылган маселелер боюнча ар бир кызматкер ушу жооптуу мамиле кылып, азыркы айтылган иштердин баарын сапаттуу аткарып, жоопкерчиликтүү болууга чакырам. Бул эми жанагы формалдуу эле жыйын эмес, ошондуктан биз мындан бир конкреттүү жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бул иштердин аткарылышы аябай биздин тыкыр көзөмөлдө болот.